Сыйкыр шкафтын içinde, сыйкыр эшик ачабыз. Сыйкырстанга келгенде, сыйкырдуу дүйнөгө барабыз. Тосуп алат ал жерде, Илбирс деген досубуз. Жүргүлө достор бирге, билгич болуп ойнойбуз. Билгичтер, билгичтер, барын билет билгичтер. Сыйкырстанга келсеңер, өзөт билимиңер. Билгичтер, билгичтер, Сыйкырстан бул сонунчу. Кетик достор биз менен, биз болобуз билгичтер, билгичтер. Ким жашынбаса, өзүнөн көрсүн. Ой, ай! Карасаң, бир башкача кескелдер экен. Сыйкырстанда арбактар пайда болуптур. Мен бутактын жаңы эле арбак кескелдирипти көрдүм. Ал башында бутакта турган, анан жоголуп кетти. Токто, сенин да, менин да өлкөмдө эч кандай арбактар жок. Кана, жүрү, көрсөтчү. Жок, үйгө кетем. Мен Айбикенди токтото албай койдум. Эч нерсени түшүнбөй жатам. Кайдагы арбакты ойлоп тапты? Ал бутактын артында жашынып турган. Эми түшүндүм. Айбике ушуну көргөн турбайбы? Азыр чакырып келип, баарын түшүндүрүп беребиз. Байыл бекер эле ишенген жок мага. Ал чын эле арбак болчу. Ай! Жардамга! Арбак! Сыйкырстандан бул жака кирип кетиптир. Ой, кандай коркунучтуу. Айылге жардам керек. Досторду таштабаш керек да. Тез кеттик жардамга. Сыйкырдуу шкафта. Астында да жок экен. Керебеттин алдында болуп жүрбөсүн.
жакка жашынып алды, мен коркуп атам. Корккон бул уят эмес. Мен деле далай нерседен корком. Бирок арбактан коркпой эле койсо болот. Туура айтамбы? Эң туура. Арбактар жок. Арбак дегендердин 95% башка нерсе же жаратылыштын кубулуштары болуп чыгат. Коркконго кош көрүнөт. Ооба, бизге жанагы мый-мый менен топко окшош бир нерселер көрүнө бериши мүмкүн. Ал эми арбак деген сөздүн өзүн грек тилинен которгондо чындыкка дал келбеген адамдардын фантазиясы дегенди түшүндүрөт. Кандайча фантазия? Телефондон көрдүк го? Эмне көргөнүңдү азыр көрсөтөм. Бул таптакыр коркунучтуу эмес. Токтосоң, Асыкырстандагы арбакчы? Бизде буга да жооп бар. Жүр, коркпо. Биз жаныңдабыз го. Мына, ушул жерде болчу жанагы кескелдирик. Анан заматта жоголуп кетти. Жакшылап карасаң, ал хамелеон. Дагы эле ошол жерде отурат. Эмне? Кантип өзгөрүп атат? Хамелеон кескелдириктердин өзгөчө түрү. Ал терисинин түсүн өзгөртө алат. Хамелеон түсүн өзгөртүүгө 20-30 секунд убакыт керек. Уктап жаткан хамелеон түсүнүн өзгөргөнүн башкара албайт. Хамелеон деген сөз байыркы грек тилинен алганда жердеги арстан деп которулат. Ого! Балдар, жаратылышта ушундай кубулуштар болот экенин билчү белеңер? Эми көрдүңбү? Хамелеон эч жакка кеткен эмес. Ал жөн гана түсүн өзгөртүп алган. А сен аны байкабай калдың. А коркконго кош көрүнөт. Чын эле. Мына, азыр ал такыр коркунучтуу эмес. Мен да ушинте алсам, сонун болмок эле. Үйүңөрдө анте албайсыңар. Ал эми Сыйкырстанда хамелеон болуп, жашынмак ойной аласыңар. Сыйкырстан! Биз сыйкырдуу өлкөдөбүз, биз келдик достор менен. Окуяларга жөнөйбүз, коркпойбуз эч нерседен. Бүгүн биз билип алдык, арбактан коркпой калдык. Эми балдар түшүнөт, корккондорго кош көрүнөт. Биз сыйкырдуу өлкөдөбүз, көрдүк хамелеонду. Супер жөндөмү бар экен, өңүн өзгөртүп турду. Эми биз хамелеондой түстү алмаштырабыз. Ар кандай түстүү болуп, бекине биз жашынабыз. Мен силерди таппай атам го. Биз сыйкырдуу өлкөдөбүз, досторду таштабайбыз. Биз коркпойбуз эч нерседен, бирге алга барабыз. Ура!